Бул музыка болсо Кыргыздын эң байыркы музыкаларынан бири болгон чопо-чоор деген музыка болот. Мунун өзүнүн сөөгү ошо сапалдан түзүлөт. Сапал менен уютуп, бышырылып жасалат. Биз кече жетип келгенине ыраазыбыз. Ушул аталарыбыздын бизге ушул музыканы калтырганына чоң ыраазыбыз. Анан бул музыка ошо 7 тешиктен бүтөт. Чала турган жери 6, артында бирөө 7. Үйлей турган менен 8, жел чыга турган менен бүт. İçindeki тешик 8 тешиктен бүтөт. 7 градустан түзүлөт. Доодон жогорку доого чокту 7 градус түзөт. Мунун келбей турган жери жанакы 8 градустан артып кеткенине кайра башка пик мынандай кичиктерин жандап үйлеп туруп, анан келтирип жүрөбүз. Өзү ушу экөөн адетте бирөөнү чалып болуп, бирөөнүн өткөндө дагы алмаштырышка туура келип калат. Ошол кыйынчылык болуп берет мында. Үндөрү болсо куштун үнүндөй, ушундай жакшынакай чыгат. Мына ничкеси бар, жоonu болот. Шагырт жетектедим. Менин Жаркын деген бир шагыртым бар. Ал дагы ушу мага окшош түрлүү бул чопо-чоорду, чогойно-чоорду, анан жанакындай ооз комузтун да бир түрлөрү болот. Мындан кага турган. Жыгач ооз комуз деген. Аны андан башка сыбызкы деген биздин элдер мына уйгурлар да чалып жүрөт. Чоор ней деп коет. Биз ага окшоп оң кол бүтүн басыла турган башка шагырт. Башка улуттар чала албайт экен, көп жерлерде чалыштык, ичкерилерде башка улуттардын арасында чалышсак, биздикин кармап чала албай койду. Алардыкын биз чала алат экенбиз.